Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы өзүңдү зомбулуктан кантип коргоо керек деп аталат. Биздин сабактын максаты зомбулукка алып келген кырдаалдарга карата мамилени калыптандыруу. Жашоодо биздин тааныштарыбыз жаңылган жана адепсиз жоруктарды жасаган учурлар болот. Эреже катары кылмышкерлердин жакындары жана тааныштары дагы алардын таанышы башка адамга карата зомбулук жасашы мүмкүн экендигине ишене алышпайт. Ал ушундайга жөндөмдүү деп ким ойлоптур? Анын кебетесине караганда андай деп айта албайсың деген сөздөр мындай кырдаалдарга мүнөздүү. Зомбулук бул иш жүзүндө же коркутуу түрүндө өзүнө каршы адамдардын тобуна же коомго каршы багытталган атайлап физикалык күч же бийлик колдонуу менен анын жыйынтыгында денеге жаракат алып келүү, психологиялык жаракат, ар кандай зыяндар, өлүм болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму зомбулуктун төмөнкүдөй түрлөрүн бөлүп карайт. Экономикалык, гендердик, сексуалдык, физикалык, психологиялык, эмоционалдык. Келгиле биз силер менен зомбулуктун түрлөрүн талдап көрөлү. Психологиялык зомбулук, ошондой эле эмоционалдык зомбулук. Бул психологиялык жаракатка, анын ичинде кооптонуу, депрессия жана жаракаттан кийинки стресстик бузулууларга алып келиши мүмкүн болгон зомбулуктун формасы. Психологиялык зомбулуктун көрүнүштөрүнө ошондой эле адамдын өзүн баалоосун жана өзүн өзү урматтоосун кыйратууга багытталган, мисалы дайыма сындоо, адамдын жөндөмдүүлүктөрүн атайлап кичирейтип айтуу, мазактоо, коркутуу, өзүнө өзү өнөктөшүнө, балдарына, досторуна же өнөктөшүнүн жакындарына физикалык зыян келтирем деп коркутуу, үй жаныбарларын өлтүрүү, өнөктөштөрүн же буюмдарын жок кылуу, үй бүлө жана досторунан зомбулук менен оочолонууга багытталган аракеттер кирет. Мунун бардыгы узакка созулган же кайталануучу мүнөзгө ээ. Сексуалдык зомбулук адамдын эркинен тышкары ага багытталган кайсы гана болбосун сексуалдык аракет. Сексуалдык зомбулук көпчүлүк учурда курмандыктын өзүн жаманатты кылгандыктан көпчүлүгү ага карата жасалган зомбулук формасы тууралуу билдиришпейт. Сексуалдык зомбулукта жабырлануучунун психикалык саламаттыгы дагы жабыркайт. Жана бул физикалык кесепеттерден кем калбаган олуттуу мүнөзгө ээ жана узакка созулат. Көпчүлүк учурда зомбулук агрессия, жаңы карама-каршылык жана жаңы зомбулукту пайда кылат. Эгерде адам зомбулукка дуушар болуп жатса, ал өзү ишенген адамга, ал эми зарылчылык болсо, адиске кайрылууга тийиш. Зомбулуктан кантип качууга же ага бөгөт коюуга болот? Бир нече кеңештер. Эч качан жана эч бир кырдаалда, коомдук жайда урушпоо. Чоочун адамдар менен лифтке чогуу түшпөөгө аракеттенүү. Кымбат баалуу кооздуктарды, буюмдарды, ири суммадагы акча алып жүрбөө. Алар кол салууга себеп болушу мүмкүн. Ким жооп бергендигин жакшы укпай калсаң, эшикти ачпа. Көчөгө чыгып жатканда эшиктин бардык кулпуларын бекитүү. Эшикти жаап эле таштап койбоо. Эгерде кеч кайтуу же түн ортосунда кайтуу керек болсо, сени тосуп алуулары, жакшысы келип алып күтүүлөрү тууралуу макулдашуу. Жолугушуу үчүн ыз учуу компаниялар жана токой массивдери жок ачык жерди тандоо. Рульда же салондо аял отурса дагы чоочун автоунаага түшпөө. Эгерде кыймыл каттамын жакшы билсең, жолдон автоунаа тосуп жетүү. Эгерде баары бир кол салуудун курмандыгы болсоң, бардыгын жакындарыңа айтып, милицияга кайрылгыла. Эгерде көчөдө жалгыз калсаң, жай баракат ишенимдүү түрдө бас. Зергер буюмдарды, телефон сыяктуу кымбат баалуу буюмдар менен өзүңө көңүл бурдуруудан сак бол. Өтүп кетүүчү короолор аркылуу тез чыгып кетем же жолду караңгы ээн жер аркылуу кесип өтөм деген каалоого азгырылба. Жаныңа үнү катуу чыга турган кичинекей сирена же ышкырык салып жүр. Бул кол салуучуга кичине газ баллонуна караганда натыйжалуу таасир этет. Эгерде кол салуучу сенин алдыңда турса, бирок анын агрессиясы физикалык аракеттер менен эмес, болгону сөз менен эле билдирилип жатса, бул бир нече мүнөттүү кырдаалды өзүңдүн пайдаңа буруу үчүн пайдалан. Муну кантип жасоого болот? Бир нече кеңештер. Коркунучка өтө олуттуу мамиле кыл. Ошондуктан кол салуучуну ал гана эмес, сөз аркылуу дагы көкүтпө. Кол салуучу менен талашпа.
тынч туруп жайбаракат жана сабырдуу сүйлөө. Кандайдыр бир жаң соолордон кач, анткени ал гана эмес, сөөмөйдү көтөрүү дагы дүүлүккөн адам тарабынан чакырык катары кабыл алынышы мүмкүн. Эгерде адам сага чабуул жасаса, керектүү аралыкты камсыздоо менен жай артка кетенчикте. Ошол эле учурда айланадан качуунун жолдорун ойлон жана караштыр. Адамдардын мамилелери ушунчалык көп кырдуу. Көп учурда бир эле адам бир эле күндө башка адамдын инсандыгын жана эркин басмырлоо менен зордукчунун ролунда болушу жана өзү дагы курмандык болуп калышы мүмкүн. Өз учурунда токтоп калуу же зомбулукту токтотуу үчүн өзүнүн бул дүйнөдөгү жана коомдогу кылган иштерин түшүнүүсү жана талдоосу маанилүү.